Бүгүнкү күндүн кадырлуу конугу Бакытбек Өмүркулов ден соолугунан майыптуулугу бар болсо да коомдук иштерге активдүү катышып, өз өнөрүн тартуулап келет. Тагдырдын берген сыноосу аны 11 жылдан бери түйшүлтүп келсе да, ар бир аткан таңына ыраазы. Бүгүн ошо биздин көңүлүбүздү буруп, жылуу сөздөрү менен ушу уюштуруп иш чараларды өткөрүп аткан мэр аппаратына, соцсочтанын жетекчилери мына быйыл бизге жакшы көңүл буруп, көмүр жактан жардам берип атышат, омушок компенсация деп 1000 сомдон беришти. Быйыл жакшы карап атат да, анткени жылдагыдан анан бүгүнкү майрамды уюштурган ушу бардык жетекчилерге, шаардын мэриясына, соцзащита мекемелердин ушу спонсор болуп бизге ушу жакшы күндү уюштуруп, ушу азыр биз дагы жакшынакай ырларыбызды да көңүлүбүздү көтөрүп бүгүн майрамдык бу маанайы менен баратабыз. 3 декабрь эл аралык ден соолугунан майыптуулугу бар жарандар күнүнө карата Нарын шаарында өткөн 1 айлык акциянын алкагында биз биргебиз аталышындагы майрамдык иш чара болуп өттү. Бул иш чара Нарын шаардык мэриясы, социалдык башкармалыгы, маданият бөлүмү жана коомдук уюмдар тарабынан уюштурулуп, келген конокторго жылуу маанай тартууланды. Бүгүнкү иш чаранын негизги максаты бул ушу адам майып болсо дагы, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү болсо дагы, башка эч кандай чектөөлөр болбош керек. Аларга биз ар дайым колдоолорду көрсөтүп жүрүшүбүз керек. Аларга биз шарттарды түзүшүбүз керек. Аларды биз социалдаштырып, биз менен аралаштырып, коом менен аралаштырып, дайыма бирге кол сунуп, көмөк көрсөтүшүбүз керек деген максатта болуп атат. Анан биз маданият бөлүмү болгондон кийин биз ушул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ичинен чыгармачылыгы жөндөмү бар, ырга, бийге, шыктуу адамдарды тандап алып, алар менен ошолордун күчү менен чоң программада концерт даярдадык. Ден соолугунан майыптыгы бар жарандарга өзгөчө көңүл буруу менен кам көрүү зарыл. Бул багытта мамлекет тарабынан бир катар жардамдар көрүлүп келет. Атап айтсак, шаарыбызга келген жаңы коомдук автобустарда майыптыгы бар жарандар үчүн атайын шарттар каралып, пайдаланылып жаткан учуру. Өтө муктаждыктарын карап, жеңилдиктер статьясында акча каражаты каралган. Ошондон биз почта кызматы аркылуу азыр акчалай жардамдар көрсөтүлүп атат. 1000 сомдон 2000 сомго чейин. Андан сырткары дагы уже бизде көмүр отуну менен дагы жардамдар көрсөтүлгөн турат. Бул дагы Нарын облусунун өкүлү Нурбек Бешинаевичтин демилгеси, колдоосу менен ишке ашырылганы турат. Андан тышкары ошо шарт түзүү максатында дагы мына Нарын шаарыбызга автобустар келген заманбап. Ошондо дагы ушу именно ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарт түрүү максатында ал жерде ушул коляскачан кире алышчу эмес. Азыр ошол шарттар түзүлгөн, автобус атайын ошол кишиге шарт түзүп, өзү жылып, ылдый түшүп, анан адамдарды кабыл алып, ошо коляска менен турганга дагы орундар бекитилген да. Ооруган баласын кандай учур болбосун канатына калкалаган энелер коомдун көрүнбөгөн баатырлары. Алар бир эле учурда медайым да, мугалим да, психолог да болуп турмуштун оор арабасын тартып келишет. Азыркыга чейин эле доктурларга көрүнүп, саламаттыгын сактоо боюнча ушу ден соолугуна аракеттерди кылып келе жатабыз. Бул кызым өзү сүйлөй албаган менен, окуй албаган менен ар кандай момундай кол өнөрчүлүк кылганга, сүрөт тартканга аябай шыктуу. Шарапат Актаанова тагдырдын сыноосуна сынып калбай, ден соолугунан майыптуулугу бар балалуу энелердин башын бириктирип, алардын коомго аралашуусуна, өнүгүүсүнө салым кошуу максатында кадам күндүзгү реабилитациялык борборун ачкан. Учурда бул жайда 30га чукул 1,5 жаштан 30 жашка чейинки балдар өз ден соолугуна кам көрүп келет. Бул уюмду ачуумдун себеби ушу үй бүлөбүздө экинчи кызым майыптуулугу бар болуп калды. Анан ошону Бишкектеги уюмдарга алып барып, дарыланууга алып барып жүрүп, ошол жактан ушу Нарындагы ата-энелер да кыйналып атат болуш керек деп, анан 2002 жылы Нарын шаарына келип, 26 декабрда ушул уюмду негиздеп ачып чыктым. Бүгүнкү күндө Нарын районунда жана шаарда 18ден ашуун реабилитациялык борборлор майыптуулугу бар жарандар менен коомчулуктун ортосунда көпүрө болуп келет. Нарын шаары, Нарын району боюнча 18ден ашык коомдор бар. Коомдор менен биз тыгыз иштешебиз. Ар бир коомдо 20-30тан мүчөлөрү бар. Муктаж. Ошол эле мүчөлөрү биздин деле башкармалыктын каттообузда турат. Но ошентсе дагы биринчи ошо коом бизге биринчи билдирет да, ким
муктаждыгын билдирет да, учурда кимиси муктаж болуп аткан. Статистикага таянсак, облус боюнча 5000ге чукул жаран ден соолугунан майыптуулугу барлар. Алардын 600дөн ашыгы 18 жашка чейинкелер. Ай сайын алынуучу жөлөк пулдун баасы 3000 сомдон 12000 сомго чейин. Гүлбүбө Жанышбекова, Жолдошбек Курманбеков, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.